Ауду биллахи минешшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу достор, бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушул. Бири-бирини зиярат кылуу. Туугандар, достор, мусулман дегеле, мусулман коомчулугунда, ислам шариятында бирөө барып зиярат кылса, ага сооп барбы, жокпу, же жөн эле барып мындай бир убакыт өткөрүп келмейби деген түшүнүк жок, андай эмес. Ислам шариятында ар бир иштин өзүнүн максаты бар, натыйжасы бар, жана анын ортодогу мамиленин маңызы бар. Ошол иштерден бирөөсү тазавур деп коет. Тазавур дегени бири-бирини зиярат кылып, акыбал сурап, акыбалынан кабар алып турууну зиярат кылуу деп айтат. Ма фадлу тазавур. Эми бирөөнү барып зиярат кылып, мейли ал ата болсун, эне болсун, бир тууган болсун, эже болсун, карындаш болсун, дос болсун, же кандайдыр бир тааныш болсун, иши кылып бири-бирини зиярат кылып туруу ислам шариятында бар нерсе жана зарыл нерселерден болот. Код варода фил хадис аллази раваху Ибн Мажа фи сунанихи. Ибн Мажа хадис алымы, мухаддис, өзүнүн Сунан аттуу китебинде, хадистер жыйнагында ушул хадисти алып келген. Аннал муъмина иза зара ахан лаху филлахи тaqulu лахул малаика. Кайсы бир мусулман өзүнүн мусулман бир тууганына Аллахтын ыраазычылыгы үчүн барып зиярат кыла турган болсо. Зиярат дегени эмне? Мисалы, досуңа, же классташыңа, же тууганыңа бардың. Мейли ал шаардын аркы башында болсун, мейли башка айылда болсун, башка жерде болсун. Бардың, анын акыбалын сурайсың. Жанында отурасың, алдыңа чай койсо чайын ичесиң. Бирок ошол зиярат сооптуу шариаттын өлчөмүндө болсо. Анан досу менен көптөн бери жолукпаптырбыз, бир жолугуп калыптырбыз, бир келип калсын, келе жүздөн деп, жүздөнгө айлантырып, баягы арак ичип күнөөгө себеп болсо, ал харам болот. Ал сөзсүз түрдө харам болот. Бирок соопко ээ кыла турган, периштелер мактап, кубанып тосуп ала турган, Аллах ыраазы болуп, бейишти сага жайып кое тургандай сооптуу зиярат кайсыл десе, ал ошол барып досуңдун акыбалын, же тууганыңдын акыбалын сурайсың. Колуңдан келсе, ал жардамга муктаж болсо жардам бересиң. Жок дегенде жакшы тилек сөздөрдү айтып, ден соолук каалап, анан кайра акырын кайтасың. Ошол кайсы бир мусулман өзүнүн мусулман бир тууганына зиярат кыла турган болсо, периштелер ушундай дейт. Тыбыта, кандай гана сонун жакшы иш кылдың, азаматсың дегендей. Ватаба мамшака, ошончо алыс жерден вакыт коротуп, алтындай вактыңды коротуп, канча энергия сарптап, канча вактыңды кетирип, жол киреңди кетирип, буга чейин басып келипсиң. Кандай гана жакшы жолдо, кандай жакшы максатта басып келдиң. Ватабаввата минал жаннати манзила, жана өзүң үчүн бейиште бир орун даярдадың дейт экен да. Демек, зиярат кылуу бар нерсе. Зиярат кылуунун ошол өзүнүн эрежелери бар, максаты бар. Максат биринчиден Аллах ыраазычылыгы үчүн, тууган болсо туугандык мамилени чыңдоо, дос болсо достук мамилени чыңдоо, бири-биринин акыбалын Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сурап, эгер бирөөсү муктаж болсо, муктаж эмесе ага колдон келишинче жардам берүү, жардамдашуу, ортодо ынтымакты, махабатты күчөйтүү, жана дагы бири-бирини Аллахты эстөөгө, Аллахтын шариятын аткарууга чакыруу, эң негизгиси Аллахтын буйругу, пайгамбардын сүннөтү, динибиздин талабы деп жакшы максатта, жакшы эреже менен аткарса, буга ошол зияратка барган адам өзү үчүн бейиште бир үй даярдаган болот экен, сыйлык катары. Эми ошол нерсени аткаруу бүгүн кандай? Бүгүн биз телефон аркылуу сүйлөп коебуз, WhatsApp'тан жазып коюшубуз мүмкүн. Атайын барып, мындай бир зиярат кылмайлар өтө аз болду. Анткени же жумушубуз көп, же окуудан колубуз бошобойт, жана башка. Аллах Таала бири-бирибизди зиярат кылгандардан кылсын. Зиярат кылып барып келгендерге эмнени соопторду
вада кылган болсо ошолорду бизге жазган болсун. Бири-бирибизди зиярат кылалы, жакшы көрөйлү. Аллах таалам бизге эки дүйнөнүн жакшылыгын насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.